Бул боз үйлөр шаарчасы бир күндө 60га чейин конокту тозо алат. Ошого жараша от жагуу, сууну кайнатуу деген сыяктуу түйшүгү көп. Муздаткыч маселеси болсо негизги баш оору. Ишкер айым бул көйгөйүн жаңы технология менен чечкенин телефондон сүйүнчүлөдү. Эми ал жерде от жакпай эле күндөн энергия алып, чай кайнатып, нан бышыра алат. Ишкер айым буга жетиш үчүн көп жылдар аракет кылды. Жайык болобу, күйсү болобу от жагышыбыз керек. Анткени кечкисин абдан суук болуп кетет. 25 үйгө чачырат жакканда көп салмактагы көмүр жагылып, экологиясына аябай терс таасирин тийгизип, абаны булгап атабыз. Энергияны күндөн алса деген чоң тилегим бар, анткени ал жерде күн түз тиет, ачуу тиет. Толук айым каражат табабыз деген менен от жаккан сайын экологияны ойлоп түйшөлөм дейт. Экинчи жагынан түйшүк жана отун суунун чыгымы бар. Эң башкысы, ал өзү эле эмес, ошол жердегилердин баары эми жаңы технологияга өтсө, табият үчүн абдан мыкты болмок дейт. Күн аябай энергия бергенге күчү кубаттуу жетет. Буюрса келечекте мына чет өлкөлүк донорлор менен күн энергиясын койдургантабыз. Ошол ишке ашып кетсе, мен тегеректегилериме үлгү болуп, мына ушундай күн энергияны алып, экологияга пайдабызды тийгизгенден мурун өзүбүздүн жумушубузду да абдан жеңилдетип алабыз. Анткени от жаккан менен энергияны сайып койгон экөө абдан эки башка нерсе. Ошондой эле кечинде туристтерге жарык бериш үчүн биз бензин генераторун иштетебиз. Ошо бензин генераторун дагы жокко чыгарып, бүт боз үйлөрдү, ашканаларды күн энергиясына өтүп кетсек, бул биринчиден таза, экинчиден бул таптакыр бекер энергия. Барган туристтер сөзсүз көлгө кайык менен сүзүп, ал жердин ажайып кооздугун көргүсү келет. Суктануу менен кошо эле бул жерде да чоң көйгөй бар. Тоонун мөлтүр суусун моторлуу кайык булгайт. Германиядагы кыргыз инженери бир тамчы бензин эле миңдеген тонна сууну булгайт деп кейиди. Ишкер айым акырындап ал кайыктарды дагы чектейм деп убада берген эле. Бул мындай суу дүйнө жүзүндө чанда гана кездешет. Мөңгүнүн суусунан келген. Чет элдик келген туристтер ошол суунун ушундай табигаттык жолу менен өзү эле чогулат экен деп дагы ичип аябай таң калышат. Албетте моторлор иштегени мени түйшөлтөт. Тегеректе тоонун башында аркар кулжа эчките экенин баарына бул аябай жат нерсе көрүнөт. Ошолордун жашоо аймагына биз кол салып атабыз. Тынчтыгын бузуп атабыз. Келечекте ошол моторлуу кайыктарды дагы жокко чыгарып, каякинг дегендерди киргизип, мындай ошол деңгээлге жетет болушубуз керек деп ойлойм. Окумуштуулар климаттын тез жылуулануусунан улам бийик тоолуу аймактардагы катуу жабыркайт деп эскертип келет. Ишкер айымдын бул өрнөгү жалпы тоолуктарга кенен жайылып кетер бекен.